Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Дүйшөн Сапаров деген Садыр Жапаровдун тарапташы бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровду камалышы керек деген ой пикирлерин Facebook'tan жазып жатат. Ага себеп бардыңыздар билесиздер. Жакында эле Адахан Мадумаров Эрнис Кыяздын YouTube каналына интервью берген болчу. Ошол жерде Адахан Мадумаров мен Садыр Жапаровду дагы, Камчыбек Ташиевди дагы атаандаш көрбөймүн. Алар мен үчүн эч ким деле эмес, керек болсо анын атын деле атагым жок, көргүм дагы жок аларды деп сүйлөгөн болчу. Ошол себептен айтып жатат Садыр Жапаровдун тарапташы. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти, ал президентке андай сүйлөшкө эч кандай акысы жок болчу. Ошондуктан Адахан Мадумаров токтоосуз камалышы керек. Адахан Мадумаров көрө албайт, ичи тар киши, мындай кишини эл деле колдобойт. Дагы президент болгусу келип жүрүптүр. Президентке койсо деле эч ким аны колдобойт деген сыяктуу кылып пикирлерин жазды туугандар. Негизи эле ушул Адахан Мадумаровдун ооба айтканы бар. Ошол Эрнис Кыяздын каналында айтты эле. Мен Ташиевди дагы, Жапаровду дагы атаңдаш катары көрбөймүн деген сыяктуу сөздөрдү айтканы чын туугандар. Бирок ошондой сөзү үчүн бир адамды камаш керек деген болобу негизи? Ушундай нерсе туурабы? Адахан Мадумаров эми өзүнүн оюн айтса айткандыр. Анын оюнда чындап эле Садыр Жапаровду дагы, Ташиевди дагы атаандаш көрбөйттүр. Себеби Адахан Мадумаров дагы өзү көп жылдан бери саясатта жүргөн киши. Кээ биркилер айтып жатат, Адахан Мадумаров туура эле айтты. Ташиев менен Садыр Жапаровго караганда бул киши чыныгы саясатчы, билими дагы жогору, чайкоочу эмес, Кыргызстанды бизнеске айлантып жибербейт деген сыяктуу адамдар дагы болуп жатат туугандар. Бирок кээ бирки адамдар ошол Садыр Жапаровдун тарапташына кошулуп, чындап эле Адахан Мадумаров аябай текебер адам, мындай адамды эч ким колдобойт деген сыяктуу ой пикирлерин жазып жатышат. Сиздер кандай деп ойлойт элеңиздер? Адахан Мадумаровдун ошол Садыр Жапаров менен Ташиевди мен атаандаш катары көрбөймүн деген сыяктуу сөздөрү үчүн камоого акысы барбы негизи азыркы бийликтин? Билесиздер, Адахан Мадумаров көптөн бери саясатта куугунтукта жүрөт. Анын депутаттык мандатын дагы алып коюшкан, үйүндө тинтүү жүрүп иш кылып, Адахан Мадумаров азыркы бийликтин эң биринчи оппоненти десек болот. Номер биринчи оппоненти туугандар. Ошондуктан Адахан Мадумаровду келерки шайлоого катыштырышабы, аны дагы келечекте көрүп турарбыз. Анткени Эдил Байсалов дагы айтты эле, Адахан Мадумаровду 5-6 эле пайыз эл колдойт. Азыр элдин көпчүлүгү Садыр Жапаровго ишеним көрсөтөт. Садыр Жапаровго ишеним 95%дан жогору. Ошондуктан Садыр Жапаров экинчи мөөнөткө дагы өтөт деген сыяктуу кылып. Садыр Жапаров өзү дагы ушундай ойлорун айтып келет. Негизи эл мени колдосун ишенемин. Азыр 90%дан дагы көп адам колдойт, мен аны сезип турам деген сыяктуу сөздөрдү Садыр Жапаров өзү дагы айтып келет туугандар. Эгерде чындап эле Садыр Жапаровду колдогон адамдар көп болсо, алар өзүнө ишенген болсо, анда туугандар эч коркпой эле Адахан Мадумаровго дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол эле Мадумаровду жамандап жаткан Садыр Жапаровдун тарапташтары деле эч кандай коркпой күрөшкө чогуу чыгып, ошол жерден утуп чыкса гана ошондо таза шайлоо болгонуна ишенет туугандар. Болбосо Адахан Мадумаровду шайлоого катыштырбай, ага жөн эле жалгандан кылмыш ишин козгоп, ушундай жолдорго барган болсо, албетте шайлоонун таза өткөнүнө эл ишенбей калат. Анткени Адахан Мадумаровду дагы сыйлаган, колдогон адамдар көп, аны көрүп эле жүрөбүз. Ушул Эрнис Кыяздын берген маегинде дагы ал жердеги комментарийлерди окусаң, көп экен Адахан Мадумаровду сыйлагандар туугандар. Анткени акыркы күндөрү адамдар көп нерселерди билип, көрүп калышты окшойт. Айрыкча ушул Камчыбек Ташиев менен
Садыр Жапаров эки дос урушуп кеткенден кийин Ташиев жөнүндө көптөгөн маалыматтар чыгып, Ташиевди азыр аябай каралап жатышпайбы. Ошондуктан азыркы президентке болгондагы ишеними мурункудай эмес элдин. Анткени Садыр Жапаров эмнеге Ташиевдин кылмыштарын ушул убакка чейин жашырып келди? Эгерде Ташиев коррупционер болгон болсо, ал бандит болгон болсо, аябай элдерди кыйнаган деп чыгарып атпайбы азыр Ташиевди? Ошолордун баардыгын эмне үчүн Садыр Жапаров билген жок? Экөө урушуп кеткенден кийин гана бизге айтып жатат. Эгерде экөө урушпаганда ушундай эле кылып экөө башкарып жүрө бермек экен да деген сыяктуу сөздөр дагы бар. Ошондуктан азыркы Садыр Жапаровго дагы мурункудай ишеним жок туугандар. Аны бардыгыңыздар эле жакшы билесиңер. Өзүңөр дагы ой пикириңерди жазгыла албетте. Каналга катталганды унутпаңыздар.